Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Трал керек болсо, мына талант агабызга байлансаңыздар болот экен. Көп жылдык стажы бар бир туугандар трак айдашат экен. Аманатыңыздарга кыянат кылбай Бишкекке чейин жеткирип беришет. Кенен маалымат алып беребиз. Бизди атайын жардамга чакырыптыр. Рекламага кылдырганга жараша арзандатуулардан ойлонуп туруң деп айтканбыз агабызга. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, иштеп атабыз. Жакшы. Биз аябай көп бир туугандар көрүп атат. Идеяңыз жакшы экен, негизи. Эл менен амандашып, кандай арзандатуулар бар, канчага алып кетесиз, кандай машиналар ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум мекендештер. Биз мына ушул жерде Балашихада автовоз менен кыргыздардын, өзүбүздүн туугандардын, бир туугандардын машиналарын Москвадан Бишкекке чейин жеткирип берип атабыз. Былтыр июнь айында негиздеп баштаганбыз ушул жерди. Мына уже 1 жылдан ашык убакыттан бери иштеп атабыз. Ушул жерде. Ушул жерде. 1000ден ашуун машиналарды жеткирдик Бишкекке чейин. Жакшы. Азыр эч кандай бизде ушмалга чейин бир какой-то жолдон бир нерсе болуп, документациясынан же бирдекесинен, бир башка бир нерселерден проблема болгон эмес. Такырчы. Бардыгын текшерип жүрөсүз. Ооба, бардыгын келгенде мага өзү чалып жөнөтчүт. Мен себеби бул жерде Москвада 2019дан бери машина сатып иштейм. 5 жыл болду. Документацияны жакшы түшүнгөндүктөн бардыгы чалып сурайт, мындай машина болуп атты эле, алып кете алабызбы, алып кете албайбызбы? Мисалы абхазский номер деп сурашат, мисалы армянский номер деп сурашат, анан запрет машина, анан залог машиналар кетеби, российский учеттогулар деп. Ошолордун бардыгына толук түрдүү мындай телефондон эле түшүнүк берип, өзүбүздүн баягы акыл деңгээлибизге, түшүнүүбүзгө жараша түшүндүрүп берип, айтып дең, ооба, дыйканча айтып түшүндүрүп, анан кийин боло турганын болот, болбой турганын болбойт деп телефондон эле иргеп туруп, анан чакырабыз. Кандай проблемасы болсо, ошону айтып деп, боло турган, кете турган, границадан өтө тургандарды чакырып, алып келип машиналарга жүктөп, ушул жерде Кыргызстанга Бишкекке чейин тынч аман жеткирип, мына 1000ден ашуун машина салдык, такыр проблемасы болгон жок. Болбосун. Жакшы иштедик. Биз эми мүмкүн болушунча баягы количествого эмес, балким 1000 бул аз болушу мүмкүн. Балким башка мисалы компаниялар ташып аткандыр. Алардыкы балким бизден көбүрөөк болушу мүмкүн. Биз эми мүмкүн болушунча количествого эмес, биз качествого иштеген аракет кылабыз. Ошондой. Күнүгө рейстери барбы, кандай? Азыр ушул моментте күндө бирден автовоз чыгып кетип атат. Трал бул жерден чыгып кетип атат. Биз до конца деле өзүн негизи толтурбай атабыз. До конца деле толтурбай атабыз. 4 машина, 5 машина менен жөнөтүп атабыз. Себеп дегенде, ал жакта бизде азыр Харгостон жүк аябай көп болот. Казакстанданбы? Казакстандан, Харгостон болот. Себеби азыр бизде уже Растамошка мурун бизден ташып атышты эле го, Кытайданчы. Азыр уже ошол жак жабылып, азыр Харгостон, Алматыдан ташып калышты да. Анан ал жакта жүк көп аябайчы. Бул жерде Москвага жүк көп келе турган. Москвага көп. Ал мындай болуп атат. Алматыдан боло берет негизи YouTube. Боло берет. Алматыдан эми азыр бардыгы эле ошондой иштеп атышат. Билет, бардыгы эле билет. Алматыдан Харгостон границадан жүктөлүп, Минскиге, Белоруссияга барып, ошол жактан Растамошка болуп машиналар кайра Москвага келип атат. Азыр мурун Кыргызстандан Растамошка болсо, азыр уже эмеге Белоруссияга өтүп кетти да, Минскиге. Ошондой болуп калды. Через ошолор ошол жак менен келип атат. Кайтканда. Ооба, ошол жак менен келип атат. Анан келип бул жакта баягы кетип атканда эле пустой кетпеш үчүн эле 3-4 машина мүмкүн болушунча саяркасына чыксын деп эле алып кетип атабыз. Себебичи ошондой эле кылып жүктөп берип атабыз мүмкүн болушунча. Кээде ошол 2 күндүн биринде, кээде мына күнүнө бирден тралдар чыгып атпайбы жолго? Кээде 2 күн, 3 күн, 4 күн да болуп калат кээдечи. Бул жерде баягы келген маалда сразу 3-4 машина болбой калат. Бир 3 күнгө чейин, 4 күнгө чейин мындай күтүп калышы мүмкүн. Бирок кээде күндө деле чыгып кетип атат. Через ден деле чыгып кетип атат. 4 күнгө чейин да убакытта чыгып кетип атат. Ушундай болот. Аябай жакшы. Анан могу фиттерди, тиколорду, матистерди канчага алып кетет анан? Муну кандай десем, Шкодаларды, Соляриске, Риолорду канчага алып кетип атат? Биз эми бул мындай сүйлөшкөнгө жараша болуп атат. Кээ биркилер өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша, менде ушунча акча бар эле, мен эң акыркы акчага билет алып алдым эле, жардам бере аласызбы дегендер болуп калып атат. Эми аларга мүмкүн болушунча бир аз баягы уступка кылып берип атабыз. Бул эми баягы сүйлөшкөнгө жараша болуп атат. Бирок өзүм мындай бир тарифти айтып коеюн. Негизи өзү 25ден жүктөп атабыз. Солярис,
мисалы Шкода Rapid болсо, Шкода Octavia седан машиналардын баардыгын 25тен жүктөп атабыз. Бирок силердин каналыңар аркылуу келсе, ушул рекламадан көрүп келсе. рекламадан Качан көрүп келсе дагы. Качан көрүп, биз ушул жактан көрдүк эле. 3 жылдан кийин көрүп келсе. Ооба. Десе, Телефон өчүп коюп каласың да. биз анда скидка кылып, 5000 скидка кылып 20000ге жүктөп берген аракет. Бишкекке чейин Solaris'тар, Kia-Rio'лар болсо 20 000 мынарке. Кудай кааласа. Силер аркылуу келсе. Ошо промокод Иса деп коелукчу. Промокод Иса. Промокод Иса, ассалам алейкум, талантака деп сөз баштай бересиңер. Жакшы. Фиттерчи, Матиз, ошондор. Өзүм Кешбек деп коюп элек. ооба. Өзү негизи мен баягы красный эле ценаны айттым. Баягы токтогон эле жерин мүмкүн болушунча арзаныраак эле ташып атабыз. Аларды дагы бир аз ошол баадан бир аз мындайраак кылып сүйлөшкөн аракет кылабыз. Сүйлөшөсүңөр аны. Ооба, сүйлөшөбүз. Аябай жакшы экен. Кандай машина ошол Россиядан чыкпайт? Эми сиз документ жакшы билет экенсиз, ошого жооп берсеңиз. Запрет өзү негизи орустар көрбөйт, а? Жок, бизде көрбөйт, жок. Анда айта берейин, а? Запрет, залог болсо чыгат. Границадан чыгат. Залог болсо чыгат. Чыгат. Ошол номерде чыгат. Ооба, ошол номеринде, российский номерде чыгат. Границадан чыгат, өзү негизичи. Анан бирок мындай да болуп калат да, кээде лизингке алынган машиналар болуп калат. Эгер лизингке алынган машиналар болгон болсо, ИПга же ООго, юридический лицого катталган машиналар болсо, ошолорду чыгарып кетиш кыйын. Кыйын чыкпайт, короче. Чыкпайт алар. Анан абхазский учетта чыкпайт. Анан армянский деп да чалып калышат. Мен армянскийди мен лично өзүм Армениянын базасы менен текшерип берем. Өзүм текшерип берем. Возможность бар. Бар, ооба. Мен сайтка кирип, текшерип, чисто армянский болсо алып кетебиз. Чисто. Мен өзүм убедиться этсем, сайттан текшерсем, алып кетебиз. Анан көбүнчө мындай болуп калып атат. Москвада өзү баягы Абхазиядан келген же бир жактан келген машиналарды кыргыз учет кылып беришет, мисалычы. Кыркы берет ортосунан, бөлүп берет. Бөлүп берет. Армянский учет кылып беришет, мисалычы. Алар өзү негизи мындай конструктор болуп кирген машина болушу мүмкүн. Вот ошондойлор өтпөйт да. Биз чисто армянский учетты өзүбүз базадан текшерип, документтерин текшерип, виндерин текшерип, точный болсо анан жүктөйбүз. Чисто армянский болсо гана жүктөйбүз. Чисто армянский болбосо болбой калат. Абхазский такыр болбойт. Ошондой. Анан жакында могу жерге чоң салон ачам деген идеяңыз бар экен. Ооба. Келиң ошону бөлүшпөйлүкпү? Мына Азыр чоңдугуну көргөзөлүк. Ооба. Сиз тыйынга тартасызбы, анан кандай болот? Ошол жактары эмне болот? Биринчи тыйынды айткан жакшы да. Ооба, мен ошону бекерди жакшы көрөбүз да биз. кеңирээк айтайын. Эмне жакта көргөзөлүк элек, Ооба. Сырт мына жакта. Кеңдигин айталы. Бул жактан азыр администрация менен сүйлөшүп атабыз. Жакын арада чечилип калат жер. Чоңдор менен сүйлөшүп атасыз. Ооба, ушуну Глобус эменин администрациясы менен сүйлөшкөнбүз. Жакын арада чечилип калат, аз эле калды. Кудай буйруса. Биз бул жерге кыргыздардын автосалонун ачалы деген ниет бар. Кыргыздардын автосалонун ушул жерге ачып, баягы көбү мындай болуп калат экен. Мага көп чалышат, мен себеби көп жылдан бери машина менен иштеген үчүн машинамды сатып бербейсизби? Турат ушул жерде, мен күндө ишке барам, ишке келем. Мисалы, акалар деле болуп калат, укалар деле болуп калат. Мен убактым жок, аны баягы ар ким чалат. Көрсөт машинаңды деп, мисалы. Ушундай нерсе болгон. Тура решение болуп кетти, айдай албай атам, келип тартып кет дегендер болуп калат да. Ооба, ошондойлор. Анан ошондойлордун машинасын, мисалы мен өзүмдүн эле мына азыр бир эле примерди айтайын. Кече жакында өзүмдүн эле тааныштарымдын бир спринтерин ака мен такыр киргизе албай койдум Авитого, мен түшүнбөй койдум. Өзүңүз эле киргизип, өзүңүз эле сатып бериң, мен сизге акыңызды берем дегендер да болду да. Ошондойлорду мына кече жакында бир спринтер сатып бердик 1.150.000-гө. Анан ошодон түшүнүп калдым, демек кыргыздарга, өзүбүздүн туугандарга, мекендештерге ошондой жардам кылып, эгер кимде ким срочный кетип атса, же болбосо дагы бир башка областта, башка жакта болсо, башка причина сиз барып алып келип, ушул жерге коюп сатып бересиз. Машинасын коюп Кыргызстанга кетип, ошол жака барганда пландар өзгөрүлүп кетип, баягы машинаны сатыш керек эле деген болсо, документтерин жөнөтсө деген. Документтерин ошондой болуп калса, биз өзүбүз ушул жерге коюп, Кудайым буйруса, иншалла, коюп Авитого, Дромго, же болбосо өзүбүздүн YouTube каналдарга азыр сүйлөштүк. Кудайым буйруса, бизде да бир ойлор бар, ниеттер бар болду. Бир проект чогуу кылайлы деп атабыз. Ошондой кылып, YouTube'тар аркылуу ушундай кылып реклама кылып, мүмкүн болушунча сатып, акчасын өзүнүн колуна берип, ар биринен отзыв снимать этип, мындай машинаны бердим эле, ушундай сатып берди деген ошон ой тилек менен реальный чыгарайын деп атасыз, Ооба, реальный, чтобы алдап кетпей турган. Москвада көп эле азыр ишенбей калды го ушундай нерселергечи. Бирок реальный, точно ар биринин акчасын бир сомуна чейин, тыйынына чейин эсептеп берип, сүйлөшүп, документтерин текшерип, ушундай максатта иш алып барайлы деп атабыз.
Бул агабыз YouTube канал иштетип баштады. Кудай кааласа канчадан тартып бересиз? YouTubeга чыгарып бер дегендергечи. Азыр биз бесплатно эле тартып беребиз. Бесплатный тартып бер. Ооба. Канча кичине жүргөнгө чейин бесплатный тартып бересиз. Бир катары эле да. Ооба. Кийин өзгөрөт да кичине. Анан кийин эми элге ушунчалык эме жагып биздин кылып аткан иштер мындай туура келген болсо, анан ошого жараша дагы сүйлөшүп, көрүп, Жакшы. мындай чечебиз. Учурда сизде канча трал бар ошондо азыр? Бизде өзү негизи могу жерде бир 20 примерно келип кетип жүргөн 20-30дай трал бар. 20-30дай. Ооба. Значит, ар дайым трал болот сизде могу жерде. Бизде мына азыр ушул эле жерде биз азыр бирөөнү эле тарттык го. Ооба. Себеби баардыгын бир кое албадык. Ооба. Азыр администрация мындай уруксат бербей атат мына жака бизге киргеничи. Ушул жерде эле пустой 3 тралыбыз турат азыр. Даяр турат. Даяр, пустой турат. Ушуларды мына бирөөсүн уже жарымын толтуруп койдук. Калганын толтуруп. Кече түндө бир тралыбызды чыгардык, мурда күнү чыгардык. Ушундай болуп кетип атат. Аябай жакшы экен. Ооба. Ишиңизде- В наличии бизде дайыма ушул жерде трал болот. Дайыма. Жолдо кетип атканы бар, мисалы ал жактан жүктөп келатканы бар. Короче, мындай болуп келип, бул жерде такыр машиналар көпкө чейин трал жок турбайт да. Кудай буйруса, баардыгын ровно жүктөп жөнөтүп атабыз. Ишиңизге аябай тың адам экенсиз. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушул элдин кызматына боло бериңиздер. Эгер машина алам деп ойлонуп калсаңыздардан чалсаңыздар болот экен. Агабызга көп адам чалат экен негизи. Жанатан бери олтурабыз, алам деген дагы бар, сатам деген дагы бар. Эсирчө сүйлөшүп, связдаштырып жана кылып берет. Документациядан кыйын түшүнөт экен. Машина алам деген бир туугандар болсо, документтерин текшерип бересиз. Караштырып, Ооба, текшерип, запрети барбы, залогу барбы? жардам бересиз. Учеттон чыгып кеткен. Ал жагы акылуу болот эми. Аягын Ооба. сүйлөшүп аласыздар, ооба туугандар. Кудай буйруса. Ооба. Эсирчө чалып байланышыңыздар, машинага Кыргызстанга жөнөтөм десеңиздер, тралдын номерлерин коюп койдук. Эч качан оорубаңыздар. Агам буйруса YouTube канал иштетип баштады. Мен комментарийга каналдын ссылкасын коюп койдум. Кирип катталып, ошол жактан байкап туруңуздар. Сатам десеңиздер, рекламаны бекер тартып берет. Көрүшкөнчө ишиңиз ийгилик. Салам алейкум. Ишти баштаңыз. Болду. Рахмат. Сүйлөштүк. Салам. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.